Дүйнө жүзүндө былтыр суу ташкындарынан селден келтирилген материалдык чыгым $300 миллиард ашыптыр. Жыл сайын жаратылыш кырсыктары көп катталып, андан тилекке каршы адам өмүрлөрү алынууда. Былтыр Кыргызстанда дагы адаттан тыш көп сел катталды, суу ташкындары болду. Андан 20-дан ашык киши сууга агып каза болду. Мунун баары климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн тез ээришинен болуп жатканы белгилүү. Бүгүн биз талкуу платформасында Кыргызстанда экологиялык абал жана аны коргоо жаатында эмне иштер жүргүзүлүп жатканын талкуулайбыз. Аты жөнүм Элизат Эркинтур, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимова, кош келипсиз. Жана Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык коопсуздук министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын жетекчиси Кумарбек Мамбеталиев. Кош келипсиздер. Суроомду жакында эле болгон Кыргызстанда өтө маанилүү эл аралык иш-чарадан баштасам. Кыргызстанда глобалдык тоо диалогу өттү. Ага бир 50ден ашык өлкөнүн өкүлдөрү катышты, мендеген эксперттер катышты да. Ошондо мына көп маселелер козголду. Кандайдыр бир натыйжа чыктыбы, чечим кабыл алындыбы, бизге эмне пайда болду? Чындыгында бул глобалдык тоо форуму эң биринчи негизги максаты 2027 жылы биздин өлкөдө Бишкек шаарында өтүүчү Бишкек +25 тоо саммитине даярдык. Өзүңүз белгилеп кеткендей 50ден ашык башка өлкөлөрдөн жогорку даражалуу өкүлдөр келишти. Ал менен биргеликте онлайнда катышуучулар көп болду. Чындыгында мунун эң маанилүүлүгү бүгүнкү күндө өзгөчө климат өзгөрүп бараткан шартта тоо экосистемасын коргоо. Ошол менен эле тоо аймактарында жашап жаткан ошол калктын көйгөйлөрүн көтөрүү зарылчылыгы турат да. А бизде эң негизги максат ошол тоолуу өлкөлөрдүн башын бириктирип, биздин көйгөйлөр окшош болгондуктан жана тоолуу аймактарда өзүңүз жана белгилеп кеткендей өзгөчө кырдаалдар шарттары менен дагы күрөшүү алдын алуу өтө кыйын. Былтыркы жылы мисалы үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматына ылайык, өзгөчө кырдаалдар 3 эсеге көп болгон да. Андан сырткары эле ошол эле цивилизациянын чордону деп жүргөн Европа өлкөсүндө билесиздер, Испанияда. Аларды биз климаттын өзгөрүшүнө даяр өлкө катары кабыл кылышыбыз керек эле. Баарыбызга маалым болгондой 200ден ашуун адамдын өмүрүн алып мерт кетти. Бир топ чыгымдарды алып келди да. Бул деген биз ошол тоолуу аймактар биригүү менен биздин чакырыктарды ушу бүт планетанын башка өлкөлөрдүн бир чакыруу таштап кетиш керек болуп атат да. Себеби тагыраак айтканда Кыргыз өлкөсү ошол парник газдардын эмиссиясын көп чыгарбаганы менен, бирок тоолуу аймак болгон себептен биз жабыркап келебиз. Ушул көйгөйлөрдүн баарын талкуулоо менен биз ушул 2027 жылга өлкө башчыбыз белгилегендей бир даярдануу менен барганга бир аракеттер жасалды да. Программанын жүрүшүндө дагы кенен токтолобуз. Ушул климаттын өзгөрүшүнө каршы дейсиз же алдын алуу боюнча жасалып жаткан иштердин бири катары ушу парламентте климаттык иш жөнүндө мыйзам долбоору былтыр жыл аягында коомдук талкууга коюлган. Азыр ушул кайсы этапта, анан эгер мүмкүнчүлүк болсо бул документ кабыл алынса Кыргызстанга эмне берет? Климаттык документти таанышып көргөндө климаттык саясатты жүргүзүү дегенге эмне басым жасалыптыр да. Буга чейин бизде климаттык саясат жүргүзүлдү беле, ушул жаатта иштер жасалды беле, анан сиздин документ эмне берет? Жок рахмат. Саламатсыздарбы? Чынында эле эми бизде эл угуп аткандан элге түшүнүктүү болсун деп мен түшүндүрүп берейин. Климаттык саясатка бул эмне кирет? Ошол эле азыркы айлана чөйрөдөгү бизде болуп аткан өзгөрүштөр. Климат өзгөрүлүп атат, айлана чөйрөбүз өзгөрүп атат да. Биздин бир жактан биздин мөңгүлөрүбүз ээрип атат, суу ташкындап атат. Бир нече жылдан кийин мөңгүлөрүбүздүн суусу азайгандан кийин кургакчылык келет да. Суу ташкындаганда дагы элге оорчулук келет, үйлөрүн алып кетет, жолдорду алып кетет, жайлоолорго, биздин жанагы биокоопсуздукка
Бизде бир нече баягы хвостохранилищалар бар. Ушундай бир чоң апатчылыктарга жол ачылат. Анан кийин кургакчылык келсе, бул деген ошол бир нече биздин райондордо мурдагы жасап жүргөн эл айыл чарбасын алып бара албай калат. Азык-түлүк коопсуздугуна чоң коркунучтар туулат. Кышында баарыбыз көрүп аткандай бир гана Бишкек эмес, азыр бүт шаарларыбызда, райондордун борборлорунда уже ыш болуп атат. Бул дагы ошол климаттык өзгөрүүлөрдүн бир баягы эң чоң жаман таасири болуп атат да. Себеби суунун жүрүшү, шамалдын айдашы баардыгы жок өзгөрүлөт. Өзгөрүлгөндө дагы баягы биздин климат өзгөргөн деген бул эмне? Бул деген биздин баягы температура көтөрүлүп баратат да. Жылдан жылга Кыргызстанда ушул температуранын көтөрүлүшү башка биздин Борбор Азиядагы чөлкөмдө эң тез жүрүп атат. Эмне себептен? Себептен биз тоолуу өлкөбүз, биз сезимталбыз да. Биз аябай баягы резко-континентальный деп койчу го климатыбыз. Биз ушундай суунун көптүгүнө дагы, аздыгына дагы, күндүн нурунун көптүгүнө дагы, аздыгына дагы тоолуу өлкө болгон үчүн, бийик биздин райондор көп болгон үчүн биз тез ошол өзгөрүүлөргө кирип кетет да, биздин жаратылышыбыз, биздин ушул территорияларыбыз. Ошондуктан биз азыркы учурда бир эле отуруп эле бул мыйзамды жазып жаткан жокпуз. 3 жыл бою мен ал Дубайда, Бакуда өткөн копторго катыштым. Анан кийин биздин бүт болгон азыркы учурда мыйзамдарды анализ кылып чыктык. Себеби биз 2,5 жыл мурда парламентте атайын кеңеш түзгөнбүз климаттын өзгөрүүсү боюнча. Ошо климат өзгөрүп аткан учурда туруктуу өнүгүү боюнча биз ошо эң алдыңкы депутаттарды кошуп ушундай кеңеш түзүп, анан биз карап чыксак, биздин мыйзамдар бар экен да. Мисалы МЧС тарабында, жаратылыш коргоо жагында, суу тарабында, бирок алар азыркы климаттын өзгөрүп аткандагы кантип биз ошого көнүгүшөбүз, адаптация кылабыз, ал жагын карабайт экен да. Анан мисалы биз депутаттар көрүп турасыздар, жанагы ошол эле кышты мисалы биз ар жылы чакырабыз мэр, анан бир канча кызматтын жетекчилерин. Анан чакырганда суроону бергенде биз тактап бере албайбыз, алар тактап жооп бере албайт. Жылда ошол эле жылда кыйкырына беребиз, уруша беребиз, бирок жоопкерчилиги да каралган эмес мыйзамда. Кайсы учурда кайсы биздин орган эмне жумушту аткарыш керек? Мисалы ошол эле көмүрдүн сапаты кышка, ошол эле машиналардын биздеги баягы выхлопной газдары кандай болуш керек, кантип биз аны регулировать этишибиз керек, ошонун баары тең. Ошол эле учурда мисалы Бишкектин чекесинде жашыл пояс, бир нече көп мына жаңы конуштардын проблемалары, ким жооп бериш керек, ким кандай кыймыл аракет жасаш керек, ошонун баары көрсөтүлгөн эмес да мыйзамдарда. Анан ошондуктан жоопкерчилиги жок, жылдан жылга маселе чечилбей келатат. Мындай чечебиз дегенде дагы баягы үзүп жулкуп анча-мынча баягы болбой калган, уже такыр болбой калган адамдарды кыйнап жиберген мусор, мисалы мусоросвалкабызды чечкенге аракет кылып атабыз. Ушинтип биз бараткан. Ошол эле учурда биздин аябай жакшы программаларыбыз бар. Программаларыбызды биз ошо Париж келишиминин негизинде ар учурда мынакей барып, элдин атынан, биздин мамлекеттин атынан ошол коомчулукка, дүйнөлүк коомчулукка биз милдеттемелерди алып атабыз жылда. Мынандай кылабыз биз Кыргызстан, мындай, значит, кадамдарды аткарабыз деп, ошо климатка адаптация кылганды жасайбыз деп атабыз. Кээ бир жакта жасап атабыз, кээ бир жакта жасабай атабыз. Жасабай аткан учурда дагы жоопкерчилиги жок. Эмне себептен? Себеби ушундай мыйзам жок да бизде. Ошол баягы мыйзамды иштеп чыгыш азыр ошо практикалык эме болуп калды да, адамдарга чынында керек болуп калды да. Бул кимге барып эмнени сүйлөштү деле, сурашты деле билбейт адамдар да. Мисалы мусор күйүп атат жай менен. Кимден сураш керек? Ким жооп бериш керек ал мусор күйүп атканга? Ошо мыйзамыңыз боюнча кимден сурадык? Эми азыр биз мыйзам боюнча, бул мыйзамдын аты климаттык иш аракеттер деп
биз киргизип атабыз. Биринчиден биз ошол мыйзамды биздин эл аралык милдеттемелерге, ошол стандарттарга биз жооп беребиз деп атабызбы, ошондой түшүнүктөрдү киргизишибиз керек да, биздин ушул нормативдик өзүбүздүн талаага. Ошол түшүнүктөрдү киргизип атабыз. Адаптация деген эмне, митигация деген эмне да, аны түшүнүш керек да. Биринчи министрлер, мэрлер баары түшүнүш керек. Бул эмне? А биз эмне үчүн аны ошо аткарышыбыз керек биздин өлкө дегенчи. Анан экинчиден биз ар бир немеге министрлер кабинетине, ар бир мамлекеттик органга ошо милдеттерин бөлүп берип атабыз. Кандай кылып, кайсы орган эмнеге жооп бериш керек. Анан эң негизгиси бизде мына бир нече ошол эле ТЭЦ, ошол эле көмүр чыгарып аткан кендер, ошол эле башка ошол көп баягы көмүртекти биздин абага чыгарып аткан ушундай биздин ишканаларыбыз канча зыян келтирип аткан биз азыркы учурда эсептебейбиз, эсептей албайбыз. Ошондой системабыз жок. Ал үчүн ошону эсептеш үчүн биз система киргизип атабыз да. Биз ошол көмүртекти эсептей турган система, карбон рыногу деген система, углеродная единица деп коет бүт дүйнөдө. Ошонун баарын биз азыр киргизип атабыз. Себеби биз кийин ошол кычкылтек салыгын киргизишибиз керек болот да. Анда ошол канча зыян келтирип атса, машинанын ээлери да, мисалы самолетто айдап аткан ушу Манас мисалы, ошол эле ТЭЦ, ошол эле мусоросвалка, тазалык канча зыян биздин абага келтирип атса, булар ошончолук төлөп туруш керек. Ошончолук алар иш аракет кылып, мисалы фильтрларды коюш керек, мисалы токко эгиш керек, сууларды тазалачу эмелерди куруш керек, ошондой милдеттемелерге келиш керек. Ошол анан бул мыйзамды кабыл алгандан анан бир нече салык, башка жактарынан анан биз киргизебиз. Ошол эле учурда эгерде жашыл тарапта өнүгөм деген ушундай биздин ишкерлер, башка ушундай ишканалар болсо, аларга ушул мыйзам негизинде биз атайын кийин жеңилдиктерди беребиз. Ошондо биздин өлкөдө мисалы бардыгы электромобилде жүргөн эме болуп калат да, пайдалуу болуп калат. Мисалы биз мына Кытайга барып келдик. Кытайда бактарды эксең абдан чоң салыктан жакшы эмелерди алат экенсиң да. Дисконтторду алат экенсиң. Ошол сыяктуу механизмдерге киргизиш үчүн азыр базовый кылып туруп биз кыймыл аракеттерибизди бүт нормативдик түрдө ошол түзүп алышыбыз керек болуп атат. Ошонун ичине иштеп атабыз. Сиз айткан сурооңузга азыр комитеттерге берип атабыз. Чоң ушундай жумушчу группа түздүк. Азыр комитеттерди карап чыксак, бизде билесиз, регламент боюнча комитеттерден өткөндөн кийин анан палатага алып чыгабыз. Мен ойлойм биздин депутаттардын бардыгы эле азыр колдойт, себеби баарыбыз азыр арга жок түшүнүп атабыз. Биз азыр тез арада мындай чукул аракеттерди кылбасак, анда кеч болуп калат да. Ушул мыйзамыбызды эми баягы коомдук талкуудо болгондо эксперттер дейбизби, ошол эле бизнес өкүлдөрү дейбизби, терс кабыл алгандар болдубу? Эми бизге зыяны тийип калат экен, биз көп акча төлөп калат экенбиз, же болбосо биз көп чыгымга учурап калат экенбиз депчи. Биз баягы экономикалык жагын алып атабыз да. Жок, тез кабыл алгандар болгон жок, жакшы кабыл алып атышат. Себеби бул деген бизге мисалы биздин ошол карбон рыногу Кыргызстанда өнүгө турган боло турган болсо, бизге өтө чоң климаттык инвестициялар келет. Бул биздин элибизге дагы, биздин экономикага, биздин туризмге, биздин сууларды өндүрүп экспортко жөнөткөнгө, деги эле биздин баягы органикалык продукцияларды өстүргөнгө чоң механизмдерге жол ачат дагы. Ооба, туура, ТЭЦ сыяктуу башка кендерди өндүрүүчүлөр сыяктууларга бир аз башында кыйыныраак болот, бирок алар дагы ошо Париж келишиминде көрсөтүлгөн көп чоң механизмдерге кирип кетет дагы, жакшы эле болот кийин аларга дагы. Министрликтин өкүлүнө суроо бергим келип жатат да, сиздер бул мыйзам долбоору менен тааныштыңыздар беле? Анан негизи эле ушул жогоруда депутат айым атап өтпөдү, көп мүмкүнчүлүктөр жок болчу депчи. Ушундай нерселер сиздердин кол бутуңуздарды байлап келчү беле? Негизи Динара Рашымовна кенен айтып берди бул мыйзам долбоору боюнча. Албетте Динара Рашымовнанын түздөн түз
биз менен карым катнашта иштеп жаттык. Чындыгында бул мыйзам долбоору негизинен мезгил учур талабы болчу да. Көйгөйлөр болгон, албетте, бир кыйынчылыктар болгон. Ага карабай биздин жогорку кеңештин депутаттары тарабынан туура кабылданылып, ушул мыйзам долбоору иштелип чыгып, бүгүнкү күндө талкууда турат, албетте. Кандай десек, көйгөйлөр болгон, мыйзам долбоору жактырылып кабыл алгандан кийин ал көйгөйлөр болот. Бирок биз ошол көйгөйлөр менен күрөшүүгө жана бир чоң апаттардын алдын алууга бир иштелип чыккан белгилүү бир механизмдер пайда болот. Ошол механизмдер менен айтсаңыз, мисалы үчүн эмне сиздердин кайсы жерден мындай мүмкүнчүлүк ачып атат да жаратылышты? Биздер негизи көп эле өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөр деп айтпайлы, негизи кайсыл бир аймактабы, чөлкөмдө өнүгүү бир стратегия иштелип чыгып жатканда, ал жерде экологиялык өзүнчө бир багыт болот да. А бизде бул ошол багыт жабыркап келген. Азыр Динара Рашиловна белгилеп кеткендей эле, азыр мисалы үчүн биздин ошол акимдер, Кыргыз Республикасынын президенттин өкүлдөрү облустагы жана башка министрлер климаттын өзгөрүү шартындагы кандай бир тобокелчиликтер бар экенин туюп сезсе, окуп үйрөнсө, андан сырткары ошол эле адаптация, митигация эмне экенин, анын кандай иш-чаралар менен жүзөгө ашырууга мүмкүн болот. Ошол эле карбондук карым катнашты кантип верификациялоо, сертификациялоолорду жүзөгө ашыруу механизмдерин иштеп чыгып алсак, бул бир топ жеңил, бир топ алдыга таштаган кадамыбыз болуп саналат да. Ошондуктан биз баягы бул мыйзам долбоорун чындап күтүп жана колдоп жаткан мамлекеттик мекемебиз. Экөөңүзгө тең суроо да, Динара Рашиловна, сизден баштайлы. Париж келишими деп өзүңүз айтпадыңызбы? Ошонун талаптарын азыр өнүккөн өлкөлөр деле аткарбайт экен да. Дүйнөлүк статистиканы алсак, абага парниктик газын бөлүп чыгаруу боюнча биринчи орунда Кытай, АКШ, Индия турат да. Анан аларда өнөр жай ишканалары көп болгон үчүн экономиканы өнүктүрөбүз деп экологиясын өлтүрүп алатат да. Ушундай шартта Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдүн колунан келбей жаткан нерсе Кыргызстандын колунан келеби же мисалы үчүн акыркы учурда өнөр жай ишканалар жанданып жатат, көп курулуп атат да, анан залакасы тийип калбай, эки жак мындай кагылышуу болуп калбайбы деп атам да. Экономиканы дагы албетте биз өнүктүрүшүбүз керек. Албетте биз элибиздин дагы баягы азык түлүк коопсуздугун да ойлошубуз керек. Ал жагында сөзсүз түрдө эске алуу менен алып барабыз. Бирок мына Кытай жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен кече Кытайдан учуп келдим. Мында да жайында барып келдик. Кытай азыр 22-чи кылымда жашап атат десек болот да, экология, климат чөйрөсүндө. Булар мисалы Пекинде бир нече жыл мурда ыш болсо, азыр бир да кыш жок, таптаза абасы. Булар азыр ошол Париж келишимде каралган механизмдерге киргенге толук кирип, 60-жылы Кытай өзүнүн абасын таптаза кылабыз деген амбиция коюшкан өзүнө. Ошон үчүн азыр мына көрүп атасызбы машиналарды кандай чыгарып атышат? Мына кече барып келдик, бүт таза, таптаза, мусор. Бир да кагазга мисалы нанды аралаштырышпайт экен. Ушунчалык баягы мусорду дагы туура кайра иштетүү, пластикти кайра иштетүү, сууну таптаза кармап, ушундай болуп мен шаарларын көрүп, ушул көп шаарлардын ичинен Урумчиге мурда эми көрүп жүрчүк да, Урумчи кандай эле, мен барып таң калдым. Булар өтө психологиясын, түшүнүгүн өзгөртүшүптүр, экономикалык дагы баягы механизмдерди киргизишиптир да адамдарга. Демек айкалыштырып иштеп. Өтө сонун себеби булар даярданып атат. Себеби бир кезде ошол Европада ошол көмүртек салык кирет. Булар ошого даяр болуп атышыптыр да. То есть канча биз өндүрүш кылсак, биз ошончо пайда алып келишибиз керек климатка жана абага деп. Биз Кыргызстан, мынакей Кумар мырза айтып кеткендей, чынында эле башка өлкөлөргө караганда анчалык көп көмүртек абага чыгарбайбыз, бирок биз элибизди өлтүрүп атпайлыкпы азыр?
биз мындай элибиз азбыз да. Биз ошо ыш менен караңчы, канча аллергия, астма, инсульт, аз жаш балдар кандай оорулар менен ооруп атат, канча баягындай онкология көбөйүп атат, Биз Кыргызстан кичинекей чакан өлкө болгон үчүн бизге мына климаттык өзгөрүлүштөрдүн натыйжасы өтө оор тиет. Себеби биз калкыбыз кичинекей жерлерде көп калк жашайт. Бизге өтө медицинабыз дагы азыркы учурда өнүккөн эмес. Ошон үчүн биз келе жаткан өзүбүздүн муундардын баарын орукчан кылып алабыз. Биз өтө башка өлкөлөрдү карабай туруп таза жолго тез түшсөк, биринчиден келе жаткан муундарыбызды сактап калабыз. Экинчиден биз өзүбүздүн экологиялык өлкө, биз деген мындай туристтик өлкө деген, жашыл өлкө деген имиджибиз менен биз экономикабызды көтөрө алабыз. Бул бизге чоң мүмкүнчүлүк да. Париж келишими бизде мен азыр Кыргызстанда кээ бир даже кызматтык чоң эмеде отурган адамдардыкын угуп атам да, ошо сизге суроо. Бизге эмне керек, башка өлкөлөр кылбай атат, бизге Париж эмеси келишими эмне кылып берип атат деген сөздөрдү угуп. Бул өтө туура эмес позиция. Биз аларды карабай, биз өзүбүздүн механизмибизди, ал просто баягы бул дүйнөнүн практикасы да. Биз эң жакшы бизге Кыргызстанга туура келе турган нерселерди алып келишибиз керек дагы. Цифровизация, санариптештирип, бар жокту сонун кылып биз өзүбүздүн өлкөбүздү таптаза кыла беришибиз керек. Ошондо бизге чоң Париж келишими аркылуу же башка аркылуу бизге чоң баягындай таза инвестиционный проектлер башталат. Биздин жаштарыбыз азыр мына мисалы биздин куракка караганда биз мына сиздер абдан алдыдасыздар. Бирок каяка өзүңөрдүн мүмкүнчүлүк, өзүңөрдүн оюңарды каяка алып барып жумшашыңарды билбей атпайсыңарбы? Бул экологияны, климаттык иш-аракеттерди санариптештирүү менен гана алып барсак болот да. Биз өтө баягы инновация кылып жиберишибиз керек болот. Ошондо бул баягындай социалдык жакта чоң эффект бере турган мыйзам да. Сиздин сөзүңүздөн алыс кетпей ушул суроону бергим келип жатат. Сиз жана айтпадыңызбы, ден соолук талкаланып жатат, медицинабыз начар депчи. Бирок бизде ушул экологиянын бузулгандыгынан канча адамдын ден соолугу талкаланды деген анализ жок да? Анализ азыр аракет кылып атышат. Сиздин мыйзам долбоордо ушул да каралабы? Бар, биз Минздравга берип атабыз да, ошон үчүн мисалы аларга так жазып берип атабыз, эмне кылып туруш керек, кандай мониторинг, анын жыйынтыктары кандай чыгып туруш керек, элге кантип жеткизилип туруш керек. Анан биздин ошол статьяларды анан булар өнүктүрүп, дагы биз бир 3-4 жыл катуу иштейбиз да, ар бир эмеге инструкцияларды, дагы мыйзамдарды чыгарып милдеттендиребиз да. Азыр сиз туура айтып атасыз, мисалы биз кыжырланып сурайбыз го ар жолу министрденчи, мисалы канча адам аллергия болду, астма болду десек, жок, бир кичинекей цифраларды айтышат, Бирок азыркы учурда бир проектиси жүрүп атыптыр. Жакында министр мырза менен мен атайын чакырып, суранып, сүйлөштүм. Анан бир чоң проект жүрүп атыптыр. Булар азыр ошондой пилотный режимде Бишкекте жаш балдарды эме кылып атышыптыр да. Ал ошол канчалык коркунуч тудуруп атканын бир эле сегменттен көрүнүп калат да. Азыр эмеси чыкса. Бар бекен ошонун бир алгоритми ошо? Жок, булар азыр только мониторинг кылып бизге азыр чыгарат да эменичи. Алгоритм жок болгон үчүн мен мыйзамды жазып атам да. Мына сиз азыр түйшөлүп атпайсызбы? Мен 3 жылдан бери түйшөлүп атам да. Эчтеке жок. Мисалы билим берүү эмесине барсаң, аларда бир да данный жок, эмне кылышыбыз керек, анын айылдарда бирде мектепти сел алып кетсе эмне болот. Мисалы гражданский оборонадан сурасаң, алардын деле алгоритми жок да. Эчтеке жок. Мына биз былтыр эле, бул алыс эмес да, былтыр эле мына Казакстанда кандай селдер кетти, төлөр да агызып кетти селдеричи. Казакстанда экологиялык кодекс бар. Канча акчаны мамлекет бөлүп турат бул тарапка. И то эмесин шайманын таппай калышпадыбы. Бизде азыркы учурда ачыгын айтыш керек. Так алгоритмдер жок. Ошон үчүн биз азыр мына мыйзам менен милдеттендирсек, анан кийин алгоритмдерди уже министерстволор иштеп чыгат да. Анан биз алардан сурай алабыз. Мынаны эмне аткарбай атасың сен депчи. Азыр кимден эмнени сурашыңды билбейсиң. Биз ушундай баягы нормативдик жакта климат боюнча, ушул иш-аракеттер боюнча баш аламандыктабыз азыр. Сизге суроо берим келип жатат да, ушул жаңы эле пикирлерге да кошумчалап кетсеңиз, анан
кышкысын жанагы кара кыш каптаган учурда дайыма экология министрлигинин маалыматы менен көз карандысыз экологдордун баягы маалыматы ар кандай чыгат да, биздики боюнча таза аба таза десиздер, тигилер кир дешет да. Анан баягы адамдар канчалык ден соолугуна зыян келтирип атканы боюнча дагы маалымат жок болуп атпайбы? Сиздер кантип аныктап жатасыздар биздин экологиялык абал аябай начар экенин? Рахмат. Биринчи, чындыгында башка өнүккөн өлкөлөрдүн Париж макулдашуусуна болгон аракеттенүүсү, мамилесин карап жатып, биз биринчи өзүбүздү башташыбыз керек да. Себеби ден арашууну эң туура белгилеп кетип атат. Биз эгерде жашыл экономикага багыт алган шартта утулабыз деп чочубашыбыз керек. Себеби тоолуу чөлкөмдө тоолуу өлкөнүн калкынын көйгөйлөрү да тоодой да. Ал көйгөйдү чечүү үчүн биз чындыгында бир өзгөчө бир кадамдар менен барышыбыз керек. Ал кадамдар ошол милдеттүү түрдө жашыл экономиканын багытында болуш керек. Бул жерде өзүңүз жакшы билесиз, тоолуу аймакты байырлаган калктын экономикалык өнүгүүсү дагы кыйын. Инфраструктура дагы жок. Жана түзөө да өтө татаал. Жана бир маалыматтарга жетишүү да аларга татаалыраак да. Ошол себептерден ушул бүт жагдайларды эске алуу менен биз башка өлкөлөрдүн бир тажрыйбасын алып жатканда дагы, тагыраак айтканда Париж макулдашуусу боюнча биз аяр этият мамиле жасообуз керек. Ошондуктан бул мыйзам долбоору бизге бир өзүнчө бир багыттуу векторду ачып берет да. Анан ошол менен бирге эле сиз туура суроо берип кеттиңиз. Көбүнчө күн сууктап калган шартта бизде бир маалыматтарыбыздын дал келбөө көйгөйү пайда болот. Албетте бизде коомдук, жарандык коом өтө күчтүү. Жарандык коом дайыма катышып келет. Биздин кандай көйгөйлөр болбосун. Биздин министрлик ошол эле учурда ар кандай көйгөй болбосун биз түшүнүү менен эле билип туруп эле атайын жарандык коомго алып чыгабыз да. Себеби бизден деле мүмкүн бир мүчүлүктөр кетип калышы толук ыктымал. Качан бизди түздө бир кошумча бир жаңылануулар келип турганда биз дагы бир замандын угуна жарыша кадам таштап баштайбыз да. Ал эми атайын датчиктер деп аталып калат, кыргызчасын таппай. Аппараттар деп. Атайын жабдуулар. Атайын жабдуулардын көйгөйү бар. Ал көйгөйлөр мисалы үчүн ошол биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гидромет деген мекемеси бар. Ошо гидрометтин мекеменин жабдуулары менен жеке жарандын жабдууларынын берилген маалыматтардын дал келбешинин бир көйгөйү өзүнчө атайын талаптар болуу керек. Канча метр бийиктикте ал жабдуулардын орнотулуусу жана ал жабдуулар атайын текшерүүдөн өтүп туруш керек. Поверка деген түшүнүк бар. Ошол көйгөйлөрдөн келип чыгат да көбүнчө. Демек көз карандысыздыкка текшерилбейби? Алар ошо атайын текшөөдөн поверка деген атайын бир иш чара бар. Ошондон өттүк деген тастыктоочу иш кагазын көрсөтө алган эмес бизге. Ошол баягы маалыматтарды салыштырып жаткан учурда. Ал эми абанын болгоосу шартында бул ошол жерден канча метр бийиктикте болуусу өтө чоң мааниге ээ да. Бирок бизге кышкысын аппараттын деле кереги жок го, абанын керегин көргөнгө. Биз танбайбыз. Аба булганып турат. Бирок ошол аба кайсы деңгээлде булганып турат, бул талаш маселе да. Биз аны танбайбыз, биз бир эле биз эмес, бүт өлкө башчылары, жогорку кеңеш жалпы эле маселе көтөрүп, колдон келген аракеттер көрүлүп жатат да, билип атасыз да. Ошол эле тиги кичи автобустардын чыгарылып, ордуна газ менен жүрчү автобустардын кирилгендери, андан сырткары мусор төгүлүүчү жайдын таштанды полигон жакшы иштетилип жатат. Ошолор бүт барын аракеттенүүлөр бар. Бизде болгон азыр биздин жарандык коомдон дагы туура кабыл алуу, унасыз күндөрдү бизди колдоп чыгып, унасыз жүрүү жана ошол унаалардын дагы сатып алууда туура тандоо жасоо керек
учурлар бар да. Мен сизге да бир суроо бергим келчү да, жогоруда Динара Ашимовна баягы мыйзам долбоорун чечмелеп түшүндүрүп жатканда көп нерсе бизге белгилүү болду да. Ушунун баарына биздин азыр Кыргызстан даярбы? Мисалы үчүн ошол эле көмүртөк баягы кычкылтек салыгын киргизүүгө дейт. Көп нерселерди айтылбадыбы? Ошого даярбызбы? Даярбы деп берген суроодон мен ошону кеч калып калбадыкпы деген. Негизи кечигип калбадыкпы деген суроо койгум келет да. Биз артка жылдырсак даяр эмеспиз деген шылтоо өтө көп баттап алат да. А биз кечигип калбадыкпы деген суроону коюшубуз керек да. Биз аба кечиктик. Бирок бирөө эле кечиктик. Бирок азыркы күндө дагы бир үмүт бар, мүмкүнчүлүк бар. Биз аны пайдалануубуз керек да. Мен сизге дагы суроо бергим келип турат, Динара Ашимовна. Жакында эле ЮНЕСКО уюму бир изилдөөсүн жарыялаптыр да. Мөңгүлөрдүн тез эрип жатышы боюнча эгер мындай токтотулбаса, дүйнөнүн 3/1 бөлүгү, бир 2 миллиарддан ашык адам ачка калышы мүмкүн. Азык-түлүк коопсуздугу коркунучта депчи. Анан мөңгүлүнүн тез эришин алдын алуу үчүн биз көбүнчө бак тигебиз, көчөт тигебиз да. Анан сиздин мыйзам долбоорунда да ушул камтылганбы? Мисалы үчүн 1 жылда момча көчөт тигилсин, анын момчасы түп алып кетсин депчи. Анткени жашап кетеби, жашап кетпейби деген маселе бар да. Көчөт тигилип атат, бирок четинен курап калып атпайбы? Бул мындай да, мыйзамда так милдеттер жазылган. Андан сырткары бизде ОНУФ деп коет, кыргызчасы улуттук аныкталган салым. Улуттук аныкталган салым деген бизде абдан жакшы өзү программа бар. Бул эмне үчүн? Вот ошол программаны биз Париж эмесине баягы ар бир коп ушундай чоң саммиттерге берип, Кыргызстандын салымы мындай болот деп көрсөтөбүз да. Ошондо бүт тармакта ошол эле мөңгүлөр боюнча абдан жакшы көрсөтүлгөн, канча бийиктикте эгилиш керек, кандай түрлөрү эгилиш керек, эмелердин көчөттөрүн, дарактардын. Ал деген мөңгүнү сактап калыш үчүн өзүнүн бир нормативдери бар экен да. Канча мөңгүбүз бар, ушунун баары жазылган. Бирок аны аткарыш үчүн ошол биздин программа биздин өзүбүздүн нормативдик системага кириш керек да. То есть биздин мыйзам болуш керек. А биз деген эл аралык милдеттеме берип атабыз дагы биздин мыйзамга кирбей атат. А мен ошон үчүн биз ошол милдеттемелерди могу жерде бул мыйзам, бул министерство мындайын аткарыш керек, мындайын аткарыш керек деп жазып атам да. Ошондо ошо бизде канча күч кеткен, ошо программаларды кайра жаңылап турабыз. Ошону аткарбай атабыз, себеби сурай турган механизм жок. Эмне үчүн ол бар го бизде, эмне аткарбай атасың дегенчи. Мына сиз азыр айтып атпайсызбы, ушундай эле 99% биздин кызматкерлер, биздин жарандар, биздин ошондой программа бар экенин дагы билбейт. Себеби ал биздин өзүбүздүн внутренний программа эмес да. Мен ошол эң бир чоң максатым ошол программалар биздин мыйзамга, биздин мыйзамдык ошол биздин нормативдик системага кирип так аткарылыш керек деп киргизип атам да. Анан ошонун баары бар. Анан сиз айткандай мөңгүлөрдүн маселеси өтө оор да. Мөңгү бизге чоң көрүнө берет да. Бул деген муз да. Тез эле эрип калат. Ал эригенде бизге эме Кудай бетин көрсөтпөсүн, биз үчүн бул өтө чоң оор натыйжаларга биз келебиз. Себеби биз ушу Борбордук Азияда биз суунун башы өлкөбүз да. Анан кийин биз ошол преимуществобузду жогото ала турган болсок, биз өтө кыйналып калабыз да. Анан мисалы ошол эле ыштар боюнча айтсак, мынакей биздин жаңы конуштар бардыгы эле эл түшүнөт, жакпаш керек, резина жакпаш керек, арга жоктон жагып атат да. Туурабы? Аларга ошондой биз азыр мына мыйзамдын артынан анан кийин банктар, Минфин кандай система ойлош керек, кандай кылып туруп аларга бюджеттик ссудаларды бериш керек, туура отопление киргизиш үчүн, үйүн ошондой туура жылуулап алыш үчүн, үйүн мисалы башка
альтернативдүү күн энергиясын колдонулганга азыр колдонушту баары эле түшүнөт, баары эле каалайт, кайсы акчага кылат ошону. Ал үчүн мамлекет ошондой кыймыл аракеттерди мамлекет алып барыш керек, финансалык жактан дагы шарт түзүп берип, мисалы көп жылдык суудан бериш керек адамдарга. Ал көп жылдык сууданы адам эсептегенде, мен 10 жыл көмүр жаккандан көрө 10 жыл мынол альтернативдүү түрдөгүнү кылсам мага пайдалуу экен деп туруп өтүш керек да. А биз аны кыла албай атабыз да, кыла элекпиз. Анан ошондуктан биз мынакей сиз туура суроо берип атасыз. Макул, биз мындай эле көрүп турбайлык, быш жаман, баарыбыз ооруп атабыз, баарыбыз жөтөлүп атабыз. Министерствонун ооба бир милдети ошол канчалык деңгээлде болуп атканын бериш керек бизге, берип атышат булар. Бирок буларда азыр механизм жок да, эмне кылыш керек. Анан ошон үчүн буларга механизмди азыр бул мыйзамда мен берип атам. Верификация деген сөз бар да. Булар ошол булардан өтөт. Ар бир ишкана канча абага чыгарып атат көмүртекти, анан канчасын нейтрализация кылып атат, нейтралдаштырып атат деп булар менен отчет кылып туруш керек. А булар Париж клубда булар отчет берип туруш керек да. Анан ошондо жанагы рынок дагы пайда болот. Бул өзүнчө бир дагы чоң бир биз үчүн өтө татаал азыркы учурда түшүнүүгө да татаал жаңы финансалык мамилелер болот. Бирок ошол киргизгенде гана анан кийин кызыктар болот да адамдарчы биздин жаратылышты айлана чөйрөнү сактаганга. Ошондо министрликке, жаратылышты коргоо министрлигине сиздер жоопкерчиликтен тышкары бийлик рычаг да берип атасыздар да. Рычагды берип атабыз. Ошол эле учурда биз азыр ушул мыйзам менен президенттин астында улуттук кеңеш түзүп атабыз. Климат боюнча. Бул убакка чейин баягы улуттук кеңештер бар, бирок алар министрлер кабинетинин астында да. А министрлер кабинетте өзүн өзү контролдобойт да. Ал өзү кылбай калган ишин өзүн өзү муштумдабайт да, туурабы? А биздин президент, азыркы президентибиз, келерки болочоктогу президенттерибиз ошол ООНго, чоң трибуналарга алар барат да, алар угат, алар өздөрүнүн милдеттемелерин алат, алар түшүнөт да, баягы орустар айтмакчы, в теме да, президент именно климат боюнча. Ошондуктан биз азыр министерствону ошол улуттук кеңештин секретариаты катары функцияны аткара турган кылып атабыз. Буларда бүт маалымат бар да, себеби. Ошол улуттук кеңешке МЧС, Минздрав, Билим берүү министрлиги, булар, граждандык активисттер, жана эң негизи бул деген окумуштуулар кирип туруп, анан чечимдерди тез кабыл ала турган кылышыбыз керек болуп атат. Ал үчүн аларга баягы дагы эле мыйзам керек да. Мыйзам, инструмент керек да, бул аткарылбай атат дегенге. Ушундай бир система түзгөнгө аракет кылып атабыз. Мен чынында эле айтып кетишим керек, чоң колдоо бизге эксперттер кылып атат ООН тарабынан. Анан эң чоң колдоону кайра эле ушу жаратылыш коргоо министрлиги жасап атат мыйзамга. Бүт биздин жумушчу группалар, эксперттерибиз кошо менен иштеп атышат. Бизде депутаттарыбыз да аябай кызыгып менен кошо иштеп атышат да. Сиз жалгыз демилгечисизби? Мен азыр азырынча жалгыз демилгечисимин, бирок мына комитеттерге барганда көп депутаттар кошулабыз деп атышат, себеби сиз айткандай каршы чыга тургандар да болот да. Көмүркени барлар чыгат кийин эртең, ошон үчүн биз деген ошол парламентте көпчүлүк добуш менен өткөзүп алышыбыз керек. Мыйзам долбоору чоң экен да, 32 беренеден турат, адашпасам. Анан азыр сиз баягы мамлекеттик органдардын, ишканалардын жоопкерчиликтерин айтып атасыз. Жарандардын жоопкерчилиги болобу? Жарандардын кандай булга аралаша алат? Жарандар биз эми баягы ошон үчүн баягы жарандарга керектүү механизмдер түзөлүп атабыз да. Жарандарды эми ооба активисттер бар. 100%-тен бир 1% активист, жаштар болсун, өздөрү аткаргысы келген. Бирок башка 99%-ны ага экономикалык жактан кызыктыруу пайда кылыш керек да. Мисалы үйүндө ошол эле калдыктарды сорттогонго
Ал пакет бирөө бериш керек алып келип турабы. 3 түрлүү пакет мисалы. Анан кийин макулатураны тапшырсаң, мен келип өзүм алып кетем, мынча сомдон төлөйм, мынча тыйындан билбейм. Буну болсо мисалы тамак аш калдыктарын тапшырсаң, биз фермага алып кетебиз же комбикорм чыгарабыз деп, мисалы ошол адам азыраак болсо дагы биринчи учурларда баягындай экономикалык стимулу болуш керек да, көп болбосо дагы. Анан кийин адам өзүн өзү тарбиялап ошондой турмушка көнө баштайт. Эми адамдар кошулам десе, эң негизгиси адамдар машина айдайм деп эле аракет кыла бербей, мына башка өлкөлөргө баратабыз. Канча кичинекей, экономичный, баягы выхлопной газы аз машиналарды алды. А биз деген баягы күлүп мингибиз келип эле чоң машиналарды минип жүрүп атпайлыкпы. Анан кийин ошол эле учурда жөн эле мына Бишкекти карайлык. Биз кышында биз түтүн ыш болуп атсак, жайында чаң ыш болуп атабыз. Чаң ыш болуп атабыз. Эмне себептен? Ар бир адам машинасын даже жууп алып кирбейт да шаарга, турабы? Кир баллондору менен кирет да бүт чаңытып ызгытып жүрө берет. Эч ким, ар бир адам бир жылда өзү эле эч кимден эме кылбай дарак эгип ошону өстүрүп койсо деле, канчалык үйүнүн эшигинин астына эгип койсо деле турабы. Ушундай эми стимулдарды кылабыз. Анан эми бизде административдик жазалар, кодекстер бар, азыр күчөтүп атат. Мына как раз келди. Штрафтарды биз көбөйттүк, бирок ошо штрафтарды көбөйткөн менен бирге биз чын эле адамдарыбыз кыйналбай жакшы жашыл тарапка өтө турган механизм түзүшүбүз керек да. Штрафтар деп айтып кеттиңиз, мисалы үчүн кандай жазалар кириши мүмкүн? Эмне кылганда? Биз мына жакында эле биринчи окуудан колдоп бердик. Ошол бизде бир нече беренелер бар да административдик кодекстечи, мисалы мусорду тиешелүү эмес жерге ыргытуу же болбосо пластиктерди өрттөө деген сыяктуу нерселер бар. Ошонун бизде азыр деле жоопкерчилиги бар, бирок көп деле сезилбей турган жоопкерчилик да. Ошон үчүн биз коркпойбуз да, жасай беребиз. Азыр мен эми конкретный цифраларын астымда жок, айтпай эле коеюн, мындай примерно айтпай эле коеюн, бирок азыр штрафтарды уже баягы адамдар 5000 өйдө, 5000 сомдон өйдө болду. Адамдар сезе турган штрафтар болот да. Мисалы ар бир эле үйлөрдүн астында көрүп атасыз го, мусор эмелер, тазалыктын ящиктерин ашып, ташып кетет, эртең мененке чейин. Кандай биз жаман мамиле кылабыз да немелергечи. Жетпей ыргытып берет адамдар мусорларды, ушундай кылып эле аябай жаман. Эми ар бир адам өзүнүн салымын кошсо болот, бирок биз ошол үчүн жаңы муундарды тарбиялашыбыз керек да. Мектептен тарбиялашыбыз керек дагы. Студенттерибизди тарбиялашыбыз керек. Азыр чоң адамдар тарбия бере албай атат да, бизге караганда жаштар тазараак болуп атат да. Мен мындай өзүм көңүл бурганыма караганда, мисалы мектеп окуучулары менен студенттер мына чоң адамдарга караганда экологиялык жактан сезимталыраак болуп атат. Ошо Бишкекти каптаган кара ыш биз экологияны баалаганды үйрөттү окшойт да бизди. Калктын басымдуу бөлүгү болбосо да кайсы бир катмары. Программаны жыйынтыктап экөөңүзгө тең суроо бергим келип жатат. Бизде экологиялык маданият канчалык деңгээлде деп жарандардын? Экологиялык маданият ошо азыркы эле мен айтып аткан маселенин бири. Биз билим берүү министрлигине берип атабыз. Бул милдеттерди маданият министрине да берип атабыз. Себеби маданиятыбыз өтө төмөн. Биз аны мойнубузга алышыбыз керек. Маданиятыбыз төмөн болгондуктан ушул натыйжаларга келип отурабыз да. Биз ошону моюнга алышыбыз керек, мындай жөн эле актанбашыбыз керек. Бир проблеманы биринчиден чечем десең моюнга алыш керек да. Биз ошону моюнга, биз өтө төмөн экологиялык маданияттагы коом болуп турабыз азыркы учурда. Анан кийин ошону моюнга алгандан кийин анан оңолобуз да. Сиз түзмө-түз аралашып ошону жүргөн киши катары кандай баалайсыз? Динара ушуна баасын берип кетти. Мен деле баягы жүрөгүңүз ооруйт да, сиз эми аралашып жүрөсүз. Албетте, жүрөк ооруйт. Ошондуктан көбүнчө биз үндөп кетебиз да. Негизи адашкан шартта адам заты башатына кайтуу керек. Биздин улуу кыргыз элинин башаты ошол жапайы жаратылыш менен гармонияда жашоо. Зыянын тийгизбөө. Жөнөкөй эле нерсе, кыргыз эзелтеден
жайлоодон көчүп бараткан жерин тазалап кеткен калп болчу да. Жалгыз даракты көрсөң кыйба деген калп болчу. Сууну булгаба деп, сууну колун жууса дагы колун сууга сузуп, суудан 2-3 кадам ары барып колун жууп жүргөн калп келе да. Биздин маданият, биздин ушул ата бабалардын үлгү тутуудан башталат деп ойлойм да. Анан жашыл мурас боюнча мүмкүн болсо кыскача, биздин бүгүнкү күндөгү бир кармана турган чоң иш-чара бул жашылдандыруу иш-чарасы. Климат өзгөргөн шартта бүт тирүү организмдин баары жабыркайт, бир эле токой, бактарак ошол климаттын кесепетин жеңилдетүү аракетин жасайт да. Мисалы үчүн 2022 жылдан тартып жашыл мурас улуттук өнөктөгү башталган болсо, ал жылы 6 миллион, кийинки 23-жылы 7 миллион, 24-жылы 8 миллион, ал эми быйылкы жылга 8,5 миллион көчөт отургузуу милдеттендирилген. Бул жерде эң чоң көйгөй өнүмү. 23-жылы өнүм 64% чейин жетип калган да. Биздин министрлик тиешелүү иш кагаздарды президенттин администрациясына жолдоп жатып, биз жакынкы эле учурда жаңы тескеме чыкты. Ушу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси. Ал тескеме боюнча биз эми көчөт отургузууну бир 5 гектардан аз эмес жерге отургузуу жана аны тосмолор менен тосуу, суга суу менен камсыздоо, асыроо иштерин жүргүзүү милдеттемелерин дагы коштук да. Себеби мал жандыктан коргомоюнча, атайын бир токой бир массивин уюштурмайынча бизге көзгө көрүнүктүү иш-чара болбойт экен да. Өнүм канча пайыз болгондо бул жакшы деп? 80%. 80%. Ар бир областын өзүнүн нормативдик өнүмү болот, бирок биз азыр ошол бүт баары 80%га чейин чыгуу керек. Чыкпаган шартта алар ошол кийинки жылы кошумча көчөттөр менен толуктоо милдеттемесин коюп жатабыз да. Биз экология маселесин козгосок, бир күн кечке талкууласак дагы аздык кылат. Анткени чындыгында бизде экологиялык абал оор, бирок сиздер баштаган иштер аягына чыгып жемишин берсин деген тилекте бүгүнкү программаны жыйынтыктагым келип турат. Келип жакшылап маселени козгоп, анан түшүнүктүү тилде жеткирип берген үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимова жана Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык коопсуздук министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын жетекчиси Кумарбек Мамбеталиев болду. Эфирди мен Элизат Эркин туруп алып бардым. Саламатта туруңуздар.